Саламатсыздарбы. Эмеси Девушунду программасы. Bir neçe günden beri Bişkek mэриясы мен шаардык кеңеште футбол менен байланышкан чуу уланып келатат. Кеңештеги bir фракция маселени чечпей жатат деп мэрге ишеним көрсөтпөө демилгесин да көтөрдү. Футбол федерациясы болсо жылдын аягына чейин жер тилке бөлүнбөсө Кыргызстанга FIFA берип жаткан грант күйүп кетет деп элди коркутту. Биз федерацияга кайрылып расмий кат жаздык. Ошондой грант берилип жатканын тастыктаган кат же башка кагаз бергилечи деп. Анткени алар расмий түрдө айтып жатышкан $10 000 грант бөлүнүп жатат деп. Эгерде жылдын аягына чейин жер тилке бөлүнбөсө, ал акча күйүп кетиши мүмкүн болсо, биз ошол кагазга таянып чечим кабыл алмакпыз. Бирок андай документ, андай келишим, андай чечим жок болуп чыкты. Futbol, sport, ел жөнүндө кам көрүүгө жамынып алып, бир нече гектар жер бөлүш керек деп шаардык кеңештеги фракциялар, ар башка депутаттар жана футбол федерациясы өзү дагы ар бири өз маселелерин чечип жаткан экен. Жана айрымдары кээде ыплас ыкмалар дагы колдонгон. Карапайым калк жана коомдун спорт менен байланышкан маселелер болсо, эч кимди кызыктырган эмес жана 6-10 катарда калган. Азыркы Азия Мол соода борборунун ордунда мурда кадимки стадион турган. Талаасында чөө өскөн жана аренасында трибуналары бар болчу. Стадиондун аты инструментальщик болчу. Аны сатып жиберишкен жана ордуна Түркия кура турган соода борбору пайда болмок. Кийин бир нече интригадан соң Азия Мол пайда болду. Аны менен бизге бийлик менен бизнес спорттун ордуна соода кылгыла деп жатат. Фучик атындагы парктын ичинде дагы Сельмашевец деген стадион бар болчу. Анда дагы трибуналар менен чөп талаа болгон, бирок алар менен кошо башка дагы футбол талаасы менен бир нече түзүлүш болгон. Стадиондо республикалык, район аралык, ал эмес мектеп аралык мелдештер уюштурулуп турган. Андай мелдештерге катышпаган адамдар дагы өз алынча келип спорт менен машыгып кете алчу. Азыркы ак үй турган жерде ири спорт комплекси бар эле. Ал шаардык стадион деп аталчу. Спартак стадиону болсо республикалык эле. Шаардык стадиону футбол талаасына чөбөсчү эмес, анткени ар бир кыш сайын ага суу куюлуп, муз төшөлчү жана шаардын жаштары келип муз тепчү. Майрам сайын ал талаага артиллериялык замбиректер алып келинип, салют атылчу. Шаардык стадиондун футбол талаасынын айланасында волейбол жана гандбол ойно турган бир нече аянт да бар эле. Ким болбосун келип арзан баага ижарага топ менен сетка алып, өз алдынча тайпаларга бөлүнө коюп, эртенин кечке волейбол ойной берсе болот эле. Теннис столдору да турган жана мектеп окуучулары менен башка жаштар кээде жекшемби күндөрүн ошол стадиондо өткөрчү. Бишкектин калкы андан бери 2-3 эсеге көбөйдү. Стадиондордун саны болсо 5-6 эсеге азайды. Эң негизгиси болсо жаштар келип акча төлөбөстөн спорт менен машыгып кете ала турган спорт борборлору жок. Ар башка жерлерде сетка менен корголгон мини футбол аянттары же фитнес залдары пайда болду. Бирок аларда машыгуу үчүн сөзсүз акча төлөш керек. Спорт дагы коммерциялашып кетти. Бирок спорт массалык болуш үчүн арзан же бекер болууга тийиш жана бюрократия дагы мүмкүн болушунча азайтылыш керек. Ким качан кааласа спорттун кайсы түрү менен болбосун машыгып көрүп, өз мүмкүнчүлүктөрүнөн сынап алганга шарт болууга тийиш. Бизде болсо азыр спорт мекемелеринин ордуна тойкана менен соода борборлору массалык түрдө курулууда жана алардын баары акчага аралашкан. Бишкек калкын ар башка саясий, мамлекеттик же өкмөт жана бизнес топтору барымтага алып алган. Эл эмне кылыш керек экенин ошолор чечип калган. Элди кантип пайдалануу тууралуу алар өз бизнес пландарын түзүп, ошолорду аткарат. Спорт комитет мелдештерди жеңишке жете ала турган спортсмендер менен гана иштейт. Мелдешке катышпастан спорт менен машыгууну каалагандар тууралуу болсо эч ким ойлобойт. Бирок ансыз спорт массалык боло албайт го. Ошондо саламат калыңыздар.